Жүрөк муздады. Бүгүн келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш активист, политолог Дастан Куттумединовдун сөөгү жерге берилди. Ооруп сыктабай бөөдө кырсыкка кабылды. Урматтуу интернет сүйүүчүлөр жана ошондой эле китеп окурмандар, сиздер менен мен Дастан Куттумединов бүгүн экинчи видеом жана ошондой эле экинчи китепти сиздерге айтып берем. Ал өзүнүн өмүрүн, өлкөнүн бүгүнкү акыбалын көрүп, саясий турмушка арнаган. Саясатта кумир тутканы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев эле. Аны менен түшкөн сүрөтү дагы бар. Россиянын Москва, Тюмень шаарларында билим алып, политология боюнча лекция окуп жүргөн. Мамлекеттик түзүлүш бул үчкө бөлүнөт. Биринчи унитардуу мамлекет, конфедерация жана ошондой эле федеративдүү мамлекеттер болуп бөлүнөт. Унитардуу мамлекет. Унитардуу деген сөз бул бир, единый дегенди түшүндүрөт. Унитардуу мамлекет өзү экиге бөлүнөт, анын ичинен бирөөсү оор, бирөөсү жеңил. Мисалы оорудон ала турган болсок, сложный и простой болуп бөлүнөт. Эгерде оорун ала турган болсок, бул Китай эл республикасы, ал жакта Уйгур автономиялык области бар. Уйгур автономиялык областына өзүнчө биртке мыйзам берип коет, биртке полномочияларды берет, бирок эң чоң конституцияга баш ийет. Кичүү сложный болуп, жеңил болуп болсо бул Кыргызстан. Ал жакта эч кандай субъект деген түшүнүк жок болот, таптакыр бир мыйзамга баш ийишет. Жакын санаалаштары сөзгө чебер, берген убадасына бекем, адамдын көңүлүн карап сүйлөгөн, жарык мүнөзү бар экендигин эскеришет. Келечекте партия түзүп, алдыга умтулган мүнөзү болгон. Бүгүнкү күндөгү жаштар ар тараптуу болуп баратат да. Мисалы, бандит болгон бир топ уч жаштар бар. Алар өздөрүнчө бир топ, өздөрүнчө бир банда, өздөрүнүн тили менен айтканда. Адан кийинки уруулар, бандиттер ошолор бир топ банда да. Адан кийинкилер бузукуулар, мисалы, элди бөлүп жарган регионалисттер да. Элди бөлүп жарат. Аларга мамлекеттин кызыкчылыгы кереги жок. Элди бөлүп жарган, алар ошол үчүн рахат алат да. Ошондой жаштар өзүнчө. Дагы бир топ жаштар бар, булар өтө коркунучтуу деп дагы айтсак болот. Батыштын, же болбосо Американын, башка элдин саясатын сүйлөгөн жаштар дагы өзүнчө бир топ уч болуп келатат бүгүнкү күндөгү. Мисал алсак, ошол эле чет мамлекеттен билим алып келген жаштар бүгүнкү күндө көп бизде. Толтура да, аларды бирок жолотпойт. Экономика жаатында деле ошол, мисалы, жаш ишкерлер чыгып атат, жаш саясатчылар, жаш маданиятка салым кошом дегендер чыгып атат. Ажал ушул экен. Дастандын ойлогон ойлорун ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген жок. Мүмкүн анын жолун атасы, бир туугандары, санаалаш достору улантып кетер. Дастан Куттумединовдун табышмактуу өлүмүнө азырынча атасы, журналист Куттумедин Базаркулов үн ката элек. Меккеге барсам сурадым Алла, Кабада турсам жыладым Алла. Тәуелсіз менің елімнің жаққан, сөндіре көрме шырағын Алла. Наныңнан жедік, суыңнан іштік, отаным сенен көрмедім ыстық. Ұрпаққа сені жеткізу үшін Алланың әділ жолына түсті. Алла, 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 шүкір, шүкір Аллаға, шүкір, шүкір, шүкір Аллаға, шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валлиллахил хамд. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі, харамға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Бабалар еккен балуыз бақ
бақытты шақта, ел жұртым аман, бауырым бүтін.